Assalamu alaikum, урматтуу Бишкек Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Амансыздарбы, кандайсыздар? Бүгүн 2022 жылдын 22 январы, ушул саат 10 болуп калды. Унааларды тартып көрсөтөбүз. Ушул жолдун четиндеги унаалардан баштаймын. Мерс 124 91 жылы чыгарылган. Баасы келишимдүү дейт. Азыр ээси менен сүйлөшүп көрөбүз. Дөңгөлөктөрү кышкы, 2 объемдо, 2-3 объемдо механика. Салон мынашындай. Без вложения. Канчада таспеке? 250 миң сом. Без вложения дейт. Түшүп бересиз да? Түшүп беребиз дейт. Сүйлөшүп бересиздер өзүңүздөр. Mazda Demio 2004 жылы чыгарылган. 1-3 объемдо 300 миң сом. Дөңгөлөктөрү кышкы, автомат коробка. Азыр салонду тартып көрсөтөм. Машинада 230 миң километр жүргөн пробеги. Россиядан жаңы эле келиптир дейт. Алдыңкы сол канатында эле бир аз жумушу бар. Калган жагында эч кандай чириги жок дейт эси. Honda Odyssey 95 жылы чыгарылыптыр. 2 объемдо 235 миң сом. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салон тартып көрсөтөм. Assalamu alaikum. Вложение жок бекен? Жасай турган жер. Өзүңүздөр көргөндөй, арткы оң канатында бир аз жумушу бар экен. Daihatsu Move 2001 жылы чыгарылган. Объему 180 миң сом. Дөңгөлөктөрү кышкы, расход 100-нө 5-6, салон жагат, сыртынан тартып көрсөтөм. Пробег 280 миң километр жүргөн, коробка механика 5 ступка. Nissan Almera 1.8 объемдо механика. Басын жазбаптыр, азыр эсинен сурайбыз. Дөңгөлөктөрү кышкы, жылы 2000. Канчада атасыз беке? 300. 300. Жасай турган жери жокпу? Жок эч. Жок. Баары идеалдуу. Бардыгы идеальный дейт, жасай турган жери жок. Mercedes E 320 98 жылы чыгарылган, 313 миң километр пробег жүргөн. 3 объемдо $5200. Дөңгөлөктөрү азыр жай кабылда экен. Комплектация элегант. Кузовто эч кандай жумушу жок, өзүңүздөр көрүп тургандай. Салон жабык, сыртынан эле тартып көрсөтөбүз. Коробка автомат. Subaru Forester 2003 жылы чыгарылган. 2 объемдо, баасы келишимдүү. Автомат коробка. Дөңгөлөктөрү кышкы, 180 миң километр пробег жүргөн. Салон мынашындай. Отургучтардын абалы жакшы. Эми кузовто урулган жери жок экен. ВАЗ 2104 2009 жылы чыгарылган, объем 1.6. 180 миң сом.
Дөңгөлөктөрү кышкы. Универсал, өзүңүздөр киргенде үстүндө багажник бар. Honda Stream 2001-жылы чыгарылган. Эки объемдо. Дөңгөлөктөрү кышкы. $4700. Салон азыр жабып коюп бересиң мына. Кузовта жумуш жок. Жасалга турган жери жок. Volkswagen Polo жылы 2001 объемдо 120 000 сом. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салонду дагы бир сыйра тартып көрсөңүз. Салон тартып коюн беке. Машина вложение жок. Вложение жок. Жөө жаңыракта кетти. Ооба. Кузовта жасала турган жери жок. Алдыңкы оң канатында эле, сол канатында бир аз жумуш бар, башка жеринде жакшы. Niva автоунаасы жылы 2000, карбюратор 260 000 сом. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр салонду тартып коебуз. Номерди айтып коесуз беке? 702 29 87 87. Рахмат. Номер 702 29 87 87. Ушу номерге машина жакса чалып байланышасыздар. Кузовта урулган жери жок, мындай жасай турган жери жок экен. Toyota Corolla Spacia eкен. 2003 1.5 объемдо $6800. Коробка автомат, дөңгөлөктөрү кышкы. 170 000 километр пробег жүргөн мына. Кузовта жасай турган жери жок. Автомат коробка, монитор бар. Газ, бензин. Газ, бензин экен. Документальный. Документальный газ, бензин, Subaru Outback 99-жылы чыгарылган. 2.5 объемдо 350 000 сом. Дөңгөлөктөрү кышкы, 390 000 километр пробег жүргөн. Артқы кузовта жасай турган жери жок. Isuzu Venue Cross жылы 99, 3.2 объемдо $8000. Автомат коробка, дөңгөлөктөрү ондай. Азыр салон жагы экен, сыртынан эле тартып көрсөтөм. Коробка автомат. Üstünde bagajnikteri, артында фаркоптору бар. Матовый цветте, жасай турган жери жок. Daewoo Matiz жылы 2007, 195 000 сом. Объем 0.8. Дөңгөлөктөрү кышкы. Кузовта жасала турган жери жок. Mercedes C220 жылы 97, 2.2 объемдо срочно сатылат экен, 220 000 сом. Дөңгөлөктөрү азыр жайкы. Салон ачык экен азыр. Салонду дагы тартып көрсөтөбүз. Күн чагылышып, бир аз
камерага жакшы түшпөй атат. Нива, мындай пикап экен. 2003-жылы чыгарылган. 1.7 объемдуу, $5000. Дөңгөлөктөрү ушундай. Салон ачык мына. Артында фаркоптору ушундай бар, пикап. Toyota East, жылы 2003, 1.5 объемдо. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр салонду дагы бир тарттыбыз. Салон. Вложение жок баке? Вложение жок. Вложение. Кузовта жасала турган жери жок.